Salam dostlar, sizler menen bul kızık kanalı. Dostlar, bugün men sizlerge alamda adamlar çok bolup kelse emne bolorun aytıp berүүgө hareket kılayım. Anda emесе kettik. Biz joголгондон кийин bir neçe saattan keyin jerdegi bardык чырактар өчө баштайт. 48 saattan keyin күндөн энергия алуучу аппараттар чаң басып иштен чыгат. 10 күндөн кийин үйдөгү үй жаныбарлары ачкачылыктан өлө баштайт. Алар менен кошо миңдеген тооктор менен уйлар дагы ачкачылыктан кырыла баштайт. Үйдө калган чоң ит мышыктар көчөгө качып өмүр үчүн күрөшүшөт. Бизде бир кичинекей ит мышыктар адамдар жок болгон замат өлүп калышат. Ал эми үйдөн качкан иттер чогулушуп өлгөн жаныбарлар менен жан багышат. Адамдар жоголгондон 1 жылдан кийин асмандан жылдыздар уча баштайт. Алар жылдыз эмес, биз учурган спутниктер. Биз орбитага 10 миңдеген түрдүү спутниктерди учурдук. Алар адамдарсыз эч качан иштебейт. 25 жылдан кийин асфальт жолдорду 4төн 1-ин чөп оттор каптап калат. Шаарга карышкырлар жана башка жандуулар келип тирүү калган ит мышыктар менен алышып кырылып жок болушат. Жана аба тазаланат. Дубай, Лас-Вегас деген шаарларды кум каптайт. Жана табият өзүнө келет. 300 жылдан кийин Эйфель мунарасы менен көптөгөн темирден жасалган имараттар кула баштайт. Себеби темир көп убакыт боелбой чирип кетет. Көптөгөн арматуралар чирип жараксыз абалга келип, көптөгөн имараттар кулап жок болот. Суу түбүндөгү балыктар биз жоктугубузга кубанышат. Адамдар жок болсо киттер да көбөйөт. 500 жылдан кийин биз билген шаарлар ушундай токойго айланат. 10 000 жылдан кийин адамдар жашады деген далил калбайт. Баары жок, тегиз жок болот. Пирамида жана таштан жасалган эстеликтерден башка бул эстелик таштар 500 000 жылга чейин сакталып турат. 50 000 жылдан кийин адамдар өмүр сүрдү дегенге далил пластик жана айнектер далил боло алат. Себеби алар узак мөөнөткө чейин жарактуу боло алат. 100 000 жылдан кийин адамдардын бул планетада эч кандай изи калбайт. Достор, азырынча ушулар. Каналга катталып, коңгуроочону басып жана лайктар жаңгыры эстен чыкпасын.